Айыл жергесиндеги мектеп менен шаардын мектептерин салыштыруу кыйын болуп калды, туурабы? Билим сапаты боюнча. Азыр биз өзүбүздүн күчүбүз менен бир программа иштеп, аракет кылып, ишке ашырганга аракет кылып атабыз. Мен жеке мисалы. Онлайн режимде айылдагы мектеп менен шаардагы мектепте сабак өтүү болуш керек. Ошондо ОРТга даярдык, билимдин сапаты, бири-бирине болгон атаандаштык ишке ашат деген мен оюм бар. Жылдын жыйынтыгы менен көрсөткүч болот деген ишеничтемин. Ал убакыт сааты келгенде алып чыгам презентацияны. Туура келсе ошону өкмөт колдоп бериш керек. Бир жерде туруп, жалпы республика боюнча мүмкүнчүлүк бар азыр. Ошонго база бар. Сабак өткөнгө башкаларга. Бул бир. Экинчи, баягы үйүндө майып балдар же окууга бара албайт, же сыртка чыга албайт. Алардын келечеги кандай болот? Алар да биздин коомдун бир өкүлү.